Урматтуу Бейнс мырза, сизди Кыргыз Республикасында кабыл алып жатканыма абдан кубанычтамын. Биздин мамлекетибизге кош келиңиз. Мага маалым болгондой, бул сиздин Кыргызстанга жана жалпысынан Борбор Азияга биринчи сапарыңыз экен. Регионго болгон сапарыңыз жемиштүү өтүп жатат деп ойлоймун. Кыргыз жергесине сапарыңыз ийгиликтүү болуп, бүгүнкү жолугушуубуздун жыйынтыктары биздин мамлекеттер менен элдерибиздин ортосунда түзүлгөн мамилелерди бекемдейт деп ишенем. Учурдан пайдаланып, сиз өкүл болгон Монтана штаты менен Кыргызстандын жаратылышы окшош экенин белгилегим келет. Бул биздин кызматташтыгыбызды өнүктүрүү үчүн чоң потенциал бар экенин билдирет. Дагы бир жолу Кыргызстанга кош келдиңиз. Сөз кезегин сизге берейин. Mr. President, thank you for your Президент мырза, биринчиден ыраазычылыгымды билдирем. Сиз абдан жылуу тосуп алганыңыздар үчүн жана ушундай кеч болгонго карабастан убактыңызды бөлүп бергениңиздерге. Менин ушул сапарымдагы Борбор Азияга келгениме Казакстанга бардым, Өзбекстанга бардым жана үчүнчү өлкө Кыргызстан болуп жатат. Мен ушул өлкөлөргө баргандан соң келечекте кандай боло турган мүмкүнчүлүктөрдү дагы түшүнүп атам. C5+1 деген мүмкүнчүлүктөр жакшы болуп атат. Потенциал катары мен ушул эгемендүүлүккө жана суверендикке болуп аткан кадамдарды колдогонго мүмкүнчүлүктөр бар экенин билдирет элем. Монтана штаттын жана Кыргызстандын окшош жерлери абдан көп деп айтып кетсем болот. Ооба жаратылыштын дагы суу болобу, токойлор болобу, гидроэнергетика потенциал болобу абдан окшош деп айтып кетем. Биздин өлкөгө окшош экенин. Монтананы айтып кетсең, эң биринчи драйвер, эң биринчи сектордун маанилүүлүгү бул айыл чарба. Биздин кызматташыбыз жана партнер катары иштешибиз Кыргызстан менен Американын ортосунда мындан ары да кеңейип, бекемдеш керек. Биздин өлкөлөр үчүн гана эмес, бирок дүйнө жүзүнө маанилүү бул. for our countries, but for the world.